Саламатсыздарбы? 5-каналда Борбор телепроекти. Менин атым Мирлан Айталы. Бүгүн биздин конокто мэриянын эң жаркын кызматкери Гуля Алмамбетова. Гуля Эдиновна, саламатсызбы? Биздин студияга кош келипсиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин түз эфир бизде болууда. Бүгүнкү темабыз Бишкек шаарынын пландары жана көйгөйлөрү деп аталат. Эгер сиздерде суроо же каалоолор болсо 0312 59 20 70 телефонуна чала аласыздар. Гуля Эдиновна, саламатсызбы? Дагы бир жолу кош келипсиз биздин студияга. Өткөндө биздин телепроектке орус тилиндеги вариантка конок болуп кеткенсиз, эми кыргыз тилинде. Айтсаңыз, мына жаңы жыл, сиз өткөн жылы келгенсиз, эми жаңы жылда биринчи пландардан баштасак, мэриянын пландары кандай болуп атат? Башкы пландары. Эми өзүңүздөр билгендей, бизге азыр 1-январдан баштап бир топ өзгөртүүлөр киргизилди. Биринчиден жанагы жаңы кодекс иш жүзүндө болуп атат. Ошол жаңы ар бир ошол мыйзамдар өзүңүздөр билгендей 1-январда жалаң эле ушул бир кодекс эмес, бир топ мыйзамдар өзүнүн күчүнө кирет. Ошол күчүнө киргенде бир топ биздин өзүбүздүн аткаруучу документтерибиз бар, өзүбүздүн мыйзамдарыбыз бар. Эми мындайча айтканда, мисалы үчүн биз 2 мыйзам менен иштейбиз. Бул Бишкек шаарынын статусу боюнча Борбор калаасы болуп, анан экинчиси бул жергиликтүү органдардын өзүнүн дагы мыйзамы бар. Ошол 2 мыйзам менен иштейбиз. Бирок жанагы жаңы мыйзамдар кирип атканда ар бир ушундай өздүк жергиликтүү органдар өзүнүн жанагы кандай мыйзам киргенде өзүнүн жана НПА деп коет, нормативдүү правовой акт деп коет, ошолорду кайрадан иштеп чыгыш керек. Анан биздин өзүбүздүн кеңешибиз бар, Бишкек шаарынын кеңеши. Ошол Бишкек шаарынын кеңешинин депутаттары бизге ошол бардык, мисалы үчүн жанагы эле биздин айтып кеткен жаңы кодекс боюнча бир топ жоболорду даярдаш керек. Ошол жоболорду биз даярдап, долбоорлордун биринчиден жанагы кодекстин кандай беренелери менен, кандай баягы айыппулдар менен, анан кийин өзүнүн ички механизми кандай иштейт, ошол боюнча азыр ошол жобону жасап, декабрда бирок жасагам мисалы иштерди. Анан баягы иш күндөрү башталгандан бери баштап ошол Бишкек шаардык кеңешинин өзүнүн дайыма иштеген комиссиясы бар, ошолорго өткөзүп бердик. Азыркы учурда мисалы үчүн биздин Бишкек шаарынын кеңешинин сайты бар. Ошол сайтта ошол жобо менен таанышса болот биздин шаар тургундары. Ошондой кайсы учурда комиссиялар түзүлөт, ошол комиссиялар кайсы убакта иштейт, комиссиянын курамы кандай, өзүнүн регламенти кандай, ошолордун кандай иш алып бара турган жобосу азыркы учурда ошол сайтта турат. Биздин шаар тургундары да катышып, ошол жобонун ишин карап, таанышып, кандай иштейт, эгер болсо биздин шаардын тургундары болобу, коноктору болобу, ошол жобонун ичинде кандай бир сунуштар болсо, ошолорду киргизип, Бишкек шаарынын депутаттары менен иштесе болот. Эми шаардын депутаттарын өзүбүз эле шайлап атпайбызбы? Ошондой эле шайлагандай сыяктуу эле кандай ушундай маселе бар болсо, ошол сайтка кирип таанышып койсоңуздар деп биз өтүнөт элек, ушул Бишкек шаарынын тургундары. Анан экинчи чоң жумушту азыр аткарылып атат. Бул азыр биринчиден өзүнүн Бишкек шаарынын күндө эле өтө бербейт сессиясы, өзүнүн дагы регламенти бар. Ошол регламенти боюнча эң биринчи сессиясы алар билдиришти, 11 февралда өтөт деп биз дагы күтүп жатабыз. Анткени биздин ошол 2019-жылдын бюджетин бекитип беришет деп биз үмүттөнүп турабыз. Анткени биз азыркы учурда көп жумуштар башталып элек, анткени бюджетибиз бекитилип бүткөн жок. Андан сырткары баягы эми акча каржылоо өзүнүн дагы жолдору бар. Ошол жолдорду бюджет бекиткенден кийин башталат. Ошондо 11 февралды күтүп жатасыздар. Азыр күтүп жатабыз. Ошондо өзүңүздөр билгендей, баягы акыркы сессияда бизде бир топ жаңы структура өзгөрдү. Бишкек шаарынын структурасы биринчиден биздин өзүнүнчө шаардык салык кызматын түзгөн атабыз. Андан сырткары инвестиция, анан экономика боюнча департамент түзгөн атабыз. Ошол департаменттин ичинде биздин жанагы шаарды өнүктүрүү агентствосу бар болчу. Ошол агентствосы ошол департаменттин ичине иштеп, анан жана шаардын бир топ инвестициялык долбоорлор бар, анын сунуштары бар. Эдиновна, кечирип коюңуз, бизде телефон чалуу бар экен.
Алло, саламатсыздарбы? Алло, саламатсыздарбы? Бизди укпай жатышат окшойт. Гүлидинаны айтсаңыз, биз өзүбүздүн көрсөтүүбүздү дароо эле көйгөйлөрдөн баштап кеттик. Бирок могу жаңы жылда бизге биздин футбол боюнча улуттук курама командабыз аябай жакшы бир белек кылып бербедиби? Азия кубогунда биринчи жолу катышып, ушундай 8ден 1 чейрекке чыгышып. Ошого дагы мэрия аябай чоң бир майрам жасап берди да, улуттук командага дагы, биздин көрөрмандарга дагы. Ошол кандай жүрдү? Негизи мэрия тарабынан борбордук аянтта болду да, ошону мындай бир аз үстүртөн айта кетсеңиз. Анткени сиздин видеоңузду көрүп калдык, баягы соц тармактарда көрөрмандарды чакырып, биздин Бишкек шаарынын тургундарын чакырып аткандарыңызды. Ооба, анткени бул бизге баардык кыргызстандыктарга абдан чоң бир жакшы дем берүүчү демилге болду. Аябай күч берди, дем берди. Анан дагы ушул убакыт менен пайдаланып сизге дагы алкыш айтат элек. Мен өзүм атыман да айтат элем, анткени сиз таап бердиңиз. Өз учурунда федерация иштеп атканда эки боюнчуну. Эми азыр рахмат. Бирок айтып кетиш керек, анткени ар бир кишинин салымы болуш керек. Ошол салым болгондо, анткени бул футбол деген жөнөкөй оюн эмес, бул командалык оюн. Биз кыргызстандыктар баарыбыз бир команда кылып ойноп бердик. Биз дагы бир таптан ойноп бердик. Ошондуктан ушундай майрамды өткөргүлө деп биздин дагы мэр Азиз Эмилбекович Сурахматов өзү дагы каалоо жасады. Бул биздин ойночуларга дагы көңүл буралык деп. Майрамдоодон кийин кечиресиз, тазалыкка эме көп эле жумуш көйгөй жаралды да жумуш. Жок, ишенесиздерби? Ушул жолу бир дагы көп таштанды, тышталган жок да. Өзүбүз таң калдык. Бул өзүнчө эле бир майрамды башка маанай түзүп, башкача бир өзүнчө эле башкача толкундандык. Ошол өзүбүз жүрдүк, аягына чейин ушундай ызы-чуу болгон жок. Таштанды аз болду. Анан ошол гүлдөрдү сындыруу, тебелөө жок. Топурак чачып, бирдемкени сындыруу эч нерсе болгон жок. Анан Азиз Эмилбекович, биздин мэр Сурахматов ошол оюнчу командалардын курамына ар бирөөсүндө ардак грамота тартуулады. Андан сырткары биздин башчы машыктыруучуга саат, анан кийин федерациянын башчысына дагы саат белек кылып, анан кийин техникалык курамындагы биздин мүчөлөргө өзгөчө дагы бир белек кылдык. Ойлойбуз, эми бул эми анча көп деп ойлойт болуш керек биздин эми көрүүчүлөр болобу, шаар тургандары. Бирок баягы кыргыздын сөзү бар, эң башкысы эле көңүл, ошол көңүл болду. Алар да бизге көңүл түзүштү, биз дагы ошондой көңүл кылып аракет кылдык. Мэрияга чоң рахмат ушундай майрам уюштурганыңыздарга. Бизде телефон чалып бар экен. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Саламатсызбы? Угуп атабыз сизди. Мен ул эжеге бир ачык суроо айтайын деген болчумун. Угатабыз. Мына сөздү өтө кооздоп, жакшынакай кылып, көркөмдөп сүйлөйт экен. Мына Көкжар башталышында да, начало Көкжарда барганда Илхан кафеси бар, сол жакта. Илхан кафесинен өткөндө Кулуский городок деп коет. Мурдагы Айдар Акаевдин тамы бар, продажга коюлган. Ошо өтө чоң 5-6 гектарлык коргон. Бүт Бакиев, Акаев малдан бери чоңдорду ээлеп алган участкалары, бүтпөгөн зданиялар. Биз шаарды тартипке келтирет деп бүт чоңдор ээлеп алган. Бүт мусор ошекте. Шаардагы качкан иттер бардыгы ошекте. Аксакал, Ирхан кафе дейсизби? Ирхан кафесинен өткөндө, сол жакта Көкжарга кетип атканда, Калчыбойдон өткөндөн кийин көк дарбазадан киресиң. Өзүнө кароочусу бар. Түшүндүк, рахмат. Кабыл алынды. Ошо жерде эч ким көзөмөлгө албайт. Баардык азыркы депутаттардын балдарынын тамы бар. Азыр карап көрөлүк, жер тилкеси биздин мэрияга караштуу болсо, ал маселени көтөрөбүз. Сыртыны бүт чоңдор басып жатырды.
Жарайт, кабыл алынды. Рахмат. Рахмат сизге сурооңузга. Рахмат. Гүлия Эдиновна, бизде ушуга байланыштуу негизи көйгөйлөргө, пландарга байланыштуу бир сурамжылоо видео материал бар эле, ошону көрүп койсок, андан кийин сөзүбүздү уланталы. Жарайт. Айтсаңыз, Бишкек шаарындагы сиздин жүрөгүңүздү түйшөлткөн көйгөй барбы? Болсо, кайсыл? Көйгөй эми тазалык жагы жакшы эмес. Экинчи жагынан бийликтегилер мындай карапайым адамдарды карабайт. Свет кымбат, квартирада турам. Ошоларды неме кылыш керек? Теги хозяин, маселен, хозяин эле баары бир ошол караламан элге салып коет светти. 2 сом 16 тыйындан төлөп атабыз. Ошол менин эми. Жол маселелери мурдараак көп болчу эле, азыр жакшы. Тартипке түшүп калыптыр. Буга чейин канча жыл болду Бишкекке келелегиңизге? Мен ары 6 айда, 3 айда тесттер келип турам. Бирок өзгөрүү байкалып атат, конечно. Жакшы. Көйгөй эле бардыгы менчик болуп, меники болуп кетти да. Мисалы завод фабрика жок. Менчик болду, сатты, жок кылды. Эми шаардын таза эместиги көчөлөрдүн. Мисалы Югдоодо турам. Кетип бараткандан мусор деген ужас. Жылтырак баштыктар, балдар ойнойтун площадкалар, атайын немелер жок. Көйгөйлөр көп эле эми балам. Мисалы кандай тазалык сакталбайт. Элдерде чын эле этика жок. Анча-мынча мындай бир түкүрүк кандай мындай дегендерди мыйзамдар туура кабыл албай атабыз. Өзүдө тартип жок. Бишкек шаарында мисалы көп эле көйгөйлөр бар го. Мисалы деген тазалык эле эң мындай элементарный адамдагы культурасын кармаса дегенде нерсе да. Ошол эле тазалыкты кармашса баары болот да. Бишкектин пробкалары окшойт, жолдору дагы. Болду, калган баары жакшы эле. Көйгөй бар да. Борборго тиешелүү. Тиешелүү остановка түшсөңүз, остановканын баарында эч эме удобство жок такыр. Себеби дегенде кишилер караңызды түшөт, ошо буттарын киргизип алып, буттарын сындырган канча биздин аппаратыбыз бар. Ошону оңдош керек да биринчи. Мына азыр көп өтпөй эле мына юбилейне барсаңыз, остановкада түшсөңүндө ал жакта решетка жок. Мен кошунам жакындар ошо бутун сындырып алат кемпир. Бул эски маршруткаларды алыш керек да. Экологияны бузуп атпайбы? Алардан мына остановкага турсаңыз, ошол жерде өтүп кетет. Артында эмнеден түтүн калып атат. Ошонун баары биздин экологияга зыян тийип атпайбы? Гүлия Эдиновна, белгилүү эле көйгөйлөр болуш керек. Ошол үчүн үстүндө дагы бизде телефон чалып экен, бирок мындай кыскача айта кетсеңиз ушул көйгөйлөрдү. Кыскача бул эми тазалыкты биринчиден өзүбүз тазалыкты сактасак, биздин тазалыктын балдары жакшыраак иштегенге аракет кылып атышат. Күн эртең менен саат 4төн баштап 9га чейин бир бригада иштейт, анан кичине эс алып, түштө бир бригада иштейт, анан кийин кечинде бир бригада иштейт, анан кийин түнкү подбор деп коебуз, түнкү тазалоо иштер ал 12-1ге чейин болот да. Эртеден кечке чейин тазалайбыз. Андан сырткары жол деп айтты, жолдор оңдолот. Быйыл 60 көчө кирип атат, реконструкция боюнча, баягы долбоор боюнча. Анан кийин жол тыгымдарын эми бул эми көйгөй биздин баарыбыздын көйгөйүбүз болуп атат. Машиналар көбөйүп атат. Аларга шарт түзүп атабыз, бирок аягында бул машина сатып алгандыктан биздин шаар тургандарга деле айтат элек. Ар бир кээ бир үй бүлөлөрдө 3-4төн машина бар. Ошолор дагы бизден кичине кыскартып, кичине баягы жол эрежесин сактап туруп, кичине жол эрежесин сактаса эле кичине азаят деген ишенич бар да. Анан кийин бир айтып кетет элем, ар бирөөсү тазалыкты айтты. Бул тазалыкты айтканда бир жакшы сөздү мен бул бир биздин бир алыскы шаардан окуп келдим эле, көчөдө жазып коюптур, кол жазма менен эле жазып коюптур. Шаарыбыз тазалык, шаарыбыз баарыбызга. Ушул сөздө аябай жакшы маани бар да. Ар бирөөбүз өзүбүздүн айланабызды, чөйрөбүздү таза кармасак, тазалыктын иши деле башкача болот деп ишенебиз. Рахмат, телефон чалып экен, кабыл алып коелу. Алло, саламатсыздарбы? Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Куттанып кетиңиздер менен. Угуп атабыз сизди. Гүл айымга бир суроо берейин дедим эле. Мен өзүм пенсионермин, Бишкек Аламедин микрорайонунанмын. Бериңиз. Аламедин микрорайону жаныбыз деле арада энергетик ортодо Зеленый көчөсү бөлүп турат.
бизде ушу таштандыларды таштоо аябай эле асап да. Биз мындай мэрдин кишилерине нааразычылык деле жок. Просто өзүбүз ушу өзүбүздөн баштап атабыз. Бизде жана мусор салган ящиктер, таштанып салган ящиктер бул үйдүн артында тети канал жакка коюлганда, анан эртең менен кетип баратканда жумушка баратышабы, мектепке баратышабы, балдарына мусор баштыктарды берип жиберет дагы, бирөө бактын түбүнө, бирөө тип тамдын түбүнө, бирөө арыктын ичине салып кетет. Менин оюм ушу, мен ушул 4-үчү үйдөн старшыймын да. Ушу ящиктерди орун бар, бер жакка эле жакын жакка кое турган жерчи, ошол жака алып келип койсо болбойбу? Кабыл алынды. Эжеке кабыл алынды. Чоң кое тур, гүл айып кое тургунуң. Анан баягы эл деген эл экен да болбой эле айтып, могу силерден закон чыккандан бери мурунка караганда кичине баягы болбой эле жылыш бар. Бирок эми элге дагы мындай кичине шарт түзүп берсеңиз жакшы болот эле. Ящикти жакындатып бергиле, Зеленый көчөсүнө 4-үчү үйдөн чалып атам мен, 4-үчү энергетик 4-үчү. Рахмат сизге. Биз уктук, кабыл алынды. Эжеке, түшүндүм. Иштейбиз. Рахмат. Таштандылар боюнча дагы негизи жанагы азыркы таштандылар башка көйгөйлөр боюнча мурунку номер менен баягы кайрыла алышпайт да. Азыр жаңы номер кирди, ошону айтып койсоңуз телекөрүүчүлөргө. Кыргыз Телеком баягы кыска номерлер мурун 3 цифрадан болчу, азыр 4 цифра болуп калды. Мурун болсо 185 иштечи, азыр болсо сиздерге шаар тургундарына өтүнүч, азыр болсо телефон чалууларды 2 номер болду, жаңыланды. 1840 анан 1850. 1840 1850. Кадимкидей эле күнү түнү иштейт. Дайыма сиздердин заявкаларыңарды кабыл алынат. Андан сырткары, эгерде сүрөтүңүздөр болсо, ошол биздин ыкчам линиябыздын WhatsApp бар. 554 182 185. 182 185. 554 182 185ке WhatsApp'тарды жиберип, андан сырткары жана мобилдик телефондордо Бишкек 312 деген мобилдик тиркемебиз бар. Ошол тиркемени өзүңөргө телефонуңорго жүктөсөңүздөр, ар бир суроонун өзүнүн шилтемеси бар. Эгерде таштанды болсо тазалык деп жазылып турат, эгерде жарыктандыруу болсо Бишкек свет деп жазылып турат, жол болсо УКС деп, жолдор деп жазылып турат. Андан сырткары жылуулук маселеси бар, суунун маселеси бар, жашылдандыруу маселеси бар. Ошонун баарын тең таап эле темасы менен ар бир заявканы сүрөтү менен жиберип турсаңыздар, ошонун баары тең анализдеп, ар бир ошол биздин чарбага ошол заявка жиберилет, каралат, анан аткарылат. Рахмат. Бизде телефон чалуу бар экен. Алло, саламатсызбы? Алло, айта берсем болобу? Ооба, саламатсызбы? Угуп атабыз. Саламатсыздар. Мен Көлдөн чалып аттым эле да. Мисалы, Боореки Бишкектин жанатан бери угуп отурсак, жанакы түтүн басып, кир болуп атат, тигип деп атпайбы? Ооба. Мен ушуга машинелер күнөөлүү эмес деп эсептейт элем да. Себеби дегенде Боорекил бизге келген нефти евро 4 эмес. Россиядан, Казакстандан келген 2-3 сорттогу солярка бензин ошондон түтөйт да. Эгерде ушул эле машинени евро 4 куйса солярка, мен техникалык жактан түшүнөм да. Машинелерден түтүн чыкмак эмес. Азыр любой жаңы келген машинеге биздин Кыргызстан соляркасын куйсаңар, түтүнү повышенный көрсөтөт. Россияда же болсо Казакстанда жана жакшы солярканы куйсаңар, ал көрсөтпөйт экен да. Опыт бар да, биз билебиз. Ушул анан Бишкектин тегереги бүт новостройка, бүт көмүр жагышат. Миңдеген үйлөр көмүр жагат. Анан ушуну чечиш керек да, газовый отопление. Рахмат сунушуңузга. Рахмат. Телефон чалганыңызга. Сунушуңуз жакшы, агай. Анткени багы евро 4-ни туура айтып атасыз, бирок өзүңүз билгендей, бул евро 5 стандартты өкмөт менен жогорку кеңеш киргизет. Анан сиз дагы бизге көмөк кылып, колуңардан келгенде кылып ушул өкмөткө да кайрылып, жогорку кеңешке да кайрылып, чогулап ошол чогулап иштей турган иш болуп атат. Анан жана көмүр жакканда сиз да туура айтып атасыз. Анткени бул шаарга биздин элеттеги жарандар жыргагандан келген жок. Ошол электегилерге кичине көмөк да кылып, анан кийин ошол өзүнүн тургундарына кичине көңүл буруп, анан жана жумуш издеп келип атышат, жумушту камсыз кылса, ошондо да кичине азайып, анан кийин ошол көмүр жакпаган үчүн
биз жактан кандай иштер жүргүзүлүп атат? Биз Газпром менен биргелешип бир топ биздин жаңы конуштарга газды киргизип атабыз. Ошол газ киргизип атканда алар магистралдык трубаларын коюп атат. Анан кийин үй менен трубанын ортосунда бирткеле кичинекей жер бар да. Ошол жерлерге баягы өзүнүн метрине жараша болуп атат. Кээ бир жерлерде 12 000 сом, кээ бир жерлерде 30 000 сом болуп атат. Ошол 15 000 менен 30 000 сомдун ортосунда эле ошол акчаларды топтоп ар бириңиздер газ киргенге дагы аракет кылсаңыздар, биз дагы ойлойт элек ошол көмүр жаккандар азаят го деп. Экологиянын деңгээлин көтөрүш үчүн биз сапатынын деңгээлин көтөрүш үчүн жанагы автобустарды дагы мэрия тарабынан алынды да. Ошолор качан келет? Барып күтүп атабыз. Бул эми тарыхый маселе, тарыхый иш болуп атат. Анткени бизде газ менен иштеген автобустар жок болчу. Азыр биринчиден 60 автобус буюрса келатат. Ошол азыр мына жакында эле бир 3 жума мурун ошол жаңы автобустардын түзүн да тандадык. Түзүн тандап, анан кийин булардын да өзүнчө дагы наклейкасы да болот. Анткени экологиялык жактан таза деп ошондой баягы тендер өткөзүп аткандагы бир сунуш болчу. Ошондой экологиялык ошол шарттарды туура түзүп берип, ошол тендерди ошон үчүн ушул компания утуп алды. Эмне үчүн Кытай деп кайра баягы анча-мынча пикирлер болбоду. Ошол пикирлерге мен жооп берет элем. Анткени биздин ошол бир шартты койгонбуз, ошол шартты түзгөн компания утуп алды. Биз сөзсүз катары газ менен иштеген автобусту сурадык. Качан келет эле, эске салып койсоңуз? Ушул биз азыр баягы түздү тандап, даярдык иштерди бүт баарын тең баягы комплектациясын баарын тең тизмесин бердик. Эми булардын тактатасы азырынча белгисиз экен. Жок, азырынча биз ойлоп атабыз, бул марттын башында биринчи партия келет деп күтүп атабыз. Рахмат, бизде телефон чалып бар экен. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Мен суроом бар эле. Угуп атабыз. Катчыга. Мен шаардын тургуну Кубанычбек. Кубанычбеков. Шаардын көчөлөрдөгү, жолдун боюндагы станциялар, машина жууган станциялардын баарысы алиядан адам өткүс болуп калды азыр. Мисалы үчүн бул Жаш гвардиядан Фрунзе көчөсүнө мисалы алып көрсөңүз, ошондон эмне Советскийге чейин бир тротуар жок. Адам баскыс. Ушу бир шаардын мэриясынын деңгээлинде бир эске алып бир эметип көрүңүзчү. Малыбай гвардиядан башталгандан Тетиевге чейин башка да көчөлөр ушуларды бир эске алып эметсеңер болобу? Мен суранычым. Кончбек мырза, рахмат, бул сураны туура коюп атасыз. Анткени тротуарга өзүнчө акча бөлүнүп реконструкция кыла элек болчубуз, бирок кыла баштадык. Анан жана СТОну да туура айтып атасыз. Мына бүгүн эле 37 СТОго биздин УЗСтин балдары эскертүү берип келди. Чектен чыкпагыла, анан кийин кишинин адамдардын ар бери өткөн жолдорун сактагыла, анан кийин таза сууну туура пайдалангыла. Эгерде бул шарттарды буссаңар, жаап салабыз деп айттык. Рахмат. Жанагы парковкалардагы маселеси ошолордон чыгып атат. Жаңы жолдор салынды, бирок парковкалар кандай түрдө салынып калды? Ошол парковкалар боюнча жанагы биздин жаңы структураны айтып кетпедимби? Ошол боюнча бизге дагы баягы 2014-жылы жоюлуп кеткен парковкаларды карай турган өзүнүн муниципалдык мекемени кайрадан жаратып атабыз. Кайрадан жаратып, ошонун жобосун дагы иштеп чыгып, ошол жобону дагы талкуулап, биздин Бишкек шаарынын депутаттарынын комиссиялары менен азыр ошол иш жүзүндө, иш үстүндө. Анткени баягы парковкалар боюнча бул парковканы жөнөкөй эле ар кайсы жерде эле токтотуп калбадыбы? Ошондой токтотуп калбас үчүн ошол парковкаларды баарын тең иретке салып, иреттен да сырткары жанагы мисалы үчүн борбордо бир тариф менен акча алынат. Анткени борбордо машинелерди азайтыш керек болуп атат. Ошон үчүн борбордо биздин жанагы Ала Тоо аянттын айланасында ошондой борбордун өзүнүн чеги бар да. Ошондой машинелерди зона кылып туруп, акчасын бир эсеп кылып, анан кийин тарифин өзүнчө кылып, анан кийин экинчи зонаны өзүнчө кылып, үчүнчү зона 4 баш аягы бир 4 зонага кылып, азыр тариф кылып киргизип, анан кийин бул болсо бул акча маселе, бул бир күнүн ичинде кирбейт. Анткени ARB деген инструмент бар. Анализ регуляторного воздействия деп коет. Бул
монополияга каршы агенттиги карайт, ошол менен биргелешип иштеп, аны дагы бир жара талкуулап, аныктап, тактап туруп, ошол киргизип туруп, ошол жол тыгымдарга дагы таасир берип атпайбы, ошол жөнөкөй туруп калган парковкалар, ошолорду азайтканга аракет жасап атабыз. Рахмат, бизде жарнакка тыныгуу бар экен, андан кийин улантабыз. Алыстабаңыздар. Гулейдиновна, азыр кайра улантсак, бизде телефон чалуу бар экен. Кабыл алып коелу. Кабыл алалы. Алло, саламатсыздарбы? Алло, саламатсызбы? Саламатсыздар. Конок эжеге сурообуз бар эле. Угуп атабыз. Сизге рахмат, ишиңизге ийгилик. Ушу акыркы 3 жылда абдан жакшы иштеп атасыз. Сизди окуп көрүп атабыз. Рахмат сизге, ишиңизге ийгилик. Рахмат. Анан суроом мындайча болот. Мурда жаңы конуштарга жашылдандыруу максатында бир жашыл бак дарактар, көчөттөр берилчү эле да. Анан азыр андай бар каралбай калды. Анан азыр түтүн дейт, атмосфера бузулуп атат дейт. Ошо абаны тазалоонун бирден бир жолу ушул жашылдандырууда, туурабы? Ооба. Анан биз баягы жаңы конушта жашайбыз. Өзүбүздүн огородко кичине салым кошуп, бир бак дарак тегил десек, арык маселеси каралган эмес, суу маселеси каралган эмес. Иче турган суудан куяйын десең, ал болсо тиги штраф салынат. Анан туура эмес болуп калат. Анан ошого бир кандайдыр бир эмелер барбы? Жолдору барбы? Эгер бир жашылдандыра турган болсок, бир кичине салым кошолу десек. Рахмат. Жакшы суроо болду. Ушундай сизге окшогон шаар тургундары өзүнүн айланасын жашылдандырам десе жакшы болот эле да. Ар бир үй бүлө бирден түп бак тиксе эле жашылданып кетебиз деп ишенебиз. Туптуура айтып атасыз. Биз катуу жашылдандыргандан кичине баш тартып атабыз. Анткени сиз айтып аткандай эле жанагы чоң арыктар салынган элек. Чоң арыктар биринчи канализация салыш керек болуп атат. Ошо канализация салып бүткөндөн кийин, анткени азыр арык салсак, канализация кайра арыктарды касып чыгыш керек. Ошон үчүн канализациянын өзүнүн долбоору менен кичине жылдык. Ошол жумуштарды кайра дагы жасайбыз. Бирок жанагы сиз айтып атпайсызбы, таза суу менен бактарды суарганга болбойт деп. Болот. Биздин водоканал менен өзүнчө келишим түзсө болот. Ушундай менин огородумдун аянты ушундай деп туруп, анан кийин өзүнүн тарификациясы бар. Сиз эми эртеден кечке чейин суарбайсыз да, мисалы үчүн, туурабы? 2-3 күндө бир кичине суу кетет экен. Ошол суу менен өзүнчө келишим түзсө болот. Бул биринчи жол биздин зеленхозго кайрылса болот, көчөт берилет. Андан сырткары быйыл биздин мэр Азиз Эмребекович Суракматов аябай чоң багыт алдырды, айтты, ачыгын айтыш керек. Ар бир акимге тапшырма берди. Жанагы жаңы конуштар болобу, эски конуш болобу, ошол конуштарга жанагы шаардын борборундай жакшынакай скверлерди куруп бергиле. Анан жанагы жолдордун ортолорунда бир топ чаң болгон жерлер бар эмеспи? Өзүңүздөр да билесиздер, ал баткак болуп эле же бирдемке курганга болбойт, же ары бери өткөнгө болбойт. Ошолорго тротуар салып, сквер салып, аллея салып, быйыл болсо жашылдандыруу иштер биздин конуштарга жылат, буюрса. Гулейдиновна, аябай популярдуусуз, ошол үчүн мен толтура бир суроо даярдап койдум эле эфирдин астындачы. Азыр дагы бир телефон чалып бар экен, ошону кабыл алып коелу. Алло, саламатсыздарбы? Ой, саламатсыздарбы, кандайсыздар? Саламатчылык. Сизди биз жакшы көрөбүз. Телевизион көргөн сайын сүйүнүп турабыз.
Рахмат. Анан менде мындай бир суроо да, биз жакка да көңүл буруп койсоңор жакшы болор эле. Тротуардан баса албайбыз, баткак. Могу Волкова деген көчөнү билесизби? Билем, Кызыл аскер. Мындай да, Патрисил мумундан деди Кустанайская чейин. Это ужасный жол, ужасный. Билем. Баса албайбыз. Анан кыш келет астына жарымысын сүрүп салышты, өңгүл болуп укмуш эми. Анан бир гана 164 деген маршрутка жүрөт, сапоктей, кыска. Ичи аябай кир, ичи кошмарный маршрутка. Ага да бир кошуп бир жакшыраак маршрутка жүрүшүп койсоңор жакшы болот. Эжеке кабыл алдык. Силердин Волкова көчө жакта дагы иш жүрөт. Анткени биз арка жумада биздин мэр Азиз Эмилбекович Суракматов жолугушууга келип кетти. Ошол көчөнү көрүп аябай тегерегинин баары анан көрүп кетти. Волкова көчөндө мусор көп эми. Көрүп кетти. Биздин мэр көрүп кетип аябай капаланып кетти. Анан жана акимди чакырып алып аябай тилдеди. Айтты, ушул кантип жашап ушул шаар тургундары менен иштеп атасыз деп кабыл алынды. Рахмат. Биз деген депутатты шайлаганда жаштакка эле шайлап жүгүрүп жүрүштү эле, аттарын деле майыткым келбейт, силер жакта иштейт. Спикер деле азыр болуп жүрөт иштеп. Эми биз жакка көңүл буруп койбой, депутат болгондо эле келишет да, анан кийин жок болуп кетишет. Ооба. Анан эжеке жанагы 164 маршрут боюнча дагы бир кичине кыскача маалымат. Анткени азыр маршруттар кичине талашып атышат, акчаларыбыз азайды деп. Ошон үчүн биз маршруттарды кайра конкурстан өткөгөнгө азыр мүмкүнчүлүктөр түзүп атабыз. Начар маршрутка 164. Мына жазып алдым. Кабыл алынды. Рахмат. Рахмат сурооңузга. Жанагы бактырактар тууралуу айтып кеткенде, жашылдандыруу негизи мэрия тарабынан бул жылы 3500 бак беле, адашпасам канча? Жок, 7220 бак. Бак пландалып атат. Анан кийин азыркы учурда мен чуркап келдим. Азыркы учурда биздин мэр Азиз Эмилбекович Суракматов ошол жашылдандыруу маселе боюнча сметаларды каратып, дагы бир сыйра текшертип, ар бир мындайча айтканда айтты да, ар бир бакты жөнөлгөй эле сайып койбой, ошол бак жалбырак берип, көлөкө, анан кийин кислород бергендей кылып иштегиле деп тапшырма берди. Буюрса 7220 бак, анан кийин миллиондон ашык гүл отургузганга даярбыз. Ошо андан тышкары экология тарабынан дагы сапатын жогорулатуу тарабынан дагы кандай иштер жүрүүдө? Эми биринчиден жана биздин коомдук транспорттун баары тең баягы техосмотрдон өтүш керек. Аны кайрадан өзүбүз да өтөбүз. Газга өтүп атабыз. Андан сырткары бизге тиешелүү жылуулукту берген жана Аскер шаарчасына, газ шаарчасына, анан кийин Жал микрорайонунда бизге теплоэнерго жылуулук берет. Ошол теплоэнергонун казанчалары жарымынан көбү азыр газга өттү. Андан сырткары жана биздин жаратылышты сактап, коомду сактап, коом чөйрөлөрү сактаны агентстволук бар эмеспи? Ошол жактан фонд бар. Ошол фонд боюнча азыр бир нече казанчаларыбыз күндүн нурунун батареясына өтүп атат. Ошондо таптакыр эле жылуулуктун баары ошол күн нуруна өтсө деген биз жакшы бир өзүбүздүн тилегибиз бар. Кудай буйруса. Рахмат, телефон чалып бар экен, кабыл алып коелу. Алло, саламатсыздарбы? Алло, саламатсыз, угуп атабыз. Саламатсызбы? Саламатсыз. Айта бериңиз, угуп атабыз. Гүл эжеге суроо бар эле. Угуп атам. Гүл эже могу Щербакова Херсонский деген көчөнү билесизби? Билем. Ошол жерден 281 деген бир гана жалгыз маршрут өтөт да. Билем мен бул көйгөйдү. Ошол жерден Дордойдон саат 5те токтойт, андан кийин балдар окудан келатканда жөөтөт, тоголок молдодон бери такыр азап болду. Билем, маселени билем, көтөрөбүз, чечкенге аракет жасайбыз. Анткени баягы кечки өзлөрүнүн жана убактысын кыскартып салып атышат. Көзөмөлдөйбүз. Рахмат, кабыл алынды. Дагы угуп атам. Дагы бир суроо. Могу Бишкекте жана пробка көп болуп атат деп атпайбызбы? Ооба. Бишкекте пробка көп болуп атат деп атпайбызбы? Ооба. Айтыңыз. Ошону каждый жанагы базардын жээктерин, тегеректерин баарын подземка кылып койсо кандай болот эле? Подземный ход. Ошол рахмат. Бүтүрүп туруп анан жооп бере бериңиз. Башка телегөрүүчүлөргө дагы мүмкүнчүлүк береличи алганда. Рахмат. Рахмат сизге. Дагы суроо,
суроону берди, ошого жооп берип койсоңуз. Щербакова Херсонскийде 281 маршрутту биз өзүбүз билебиз. Бир топтон бери ошол маселе көтөрүлүп атат. Чечкенге жана убактысын мөөнөсүн узартканга дагы жолугушуу болот. Мына азыр эле мен келатканда бүгүн дагы биздин вице-мэр Ситников Максим Валерьевич дагы бир жолу жолугушту. Суранып, биз азыр алар жеке ишкана болуп атпайбы? Ошо жеке ишканаларга биз сурангандан башка эчтеке кыла албайбыз. Анткени чара колдонгонго бизге мыйзамда жолдор аз болуп атат да. Ошондуктан биз сурап, кадимкидей эле ушул сиздердин чалууларыңар бизге да жардам болуп атат да. Биз анткени айтабыз, мына ушул Щербакова боюнча мисалы үчүн 5 эмес 15 суроо түштү, ошону чечкиле деп бизге сиздер да көмөк көрсөтүп атасыздар. Андан сырткары чечкенге аракет кылабыз. Андан кийин жана базардын подземканы туура айтып атасыз. Бирок эксперимент сыяктуу кылып туруп, жана Аламедин базарынын айланасында байкап көрөсүзбү, жана үстүңкү жолдорду салындык, надземный, анткени жердин астында мүмкүнчүлүк аз экен. Анткени жана биздин коммуникациялардын бир тобу ошол базарлардын айланасында жердин астынан өтүп атат да. Ошон үчүн жолубуз кичине кыска болуп атат. Азыр үстүнөн баштадык. Анан кийин азыр ар бир базардын айланасында тартипке келтирүү чоң иштер жүргүзүлүп атат. Мисалы үчүн эле биздин Аламедин базарынын алысындагы табылганын астында ошо табылганын өзүнүн кожоюндары биздин сунуш менен анан өзлөрү дагы чара, заманбап чараны көргөнгө аракет кылып атышат. Жаңы унаа токтоочу жайды жасап атышат. Жанагы ары бери өткөн тыгымдарды кыскарткан үчүн. Анан кийин жанагы эле кайра эле ошол Аламедин базарынын жанындагы аялдамаларды кайрадан шарттарын башкача кылып өзгөртүп, ыңгайлуу болгонго аракеттер жасап атабыз. Рахмат, дагы бир телефон чалып бар экен. Алло, саламатсыздарбы? Айта берейинби? Угуп атабыз, айта бериңиз. Мен могу Маликова көчөсүнөн Гагарина менен тиги Лев Толстойго чейин асфальт болобу? Бул бир маселе. Экинчи маселе, Репина көчөнү асфальт жасалды, бирок тротуар жок. Көчөдө балдар жүргөндө, элдер жүргөндө аябай коркунучтуу да. Ошол кандай болуп чечилет? Ушул эки маселеге жооп берсеңиз. Рахмат сизге, рахмат. Маликова Гагаринадан ошол Лев Толстойго чейин кирет болуш керек. Мен азыр эсимде жок, бирок тактап биз сайтка маалыматты чыгарып коебуз. Экинчи маселе, Репинаны биздин мэр Азиз Эмилбекович Сурахматов билет, тротуар жок экенин билет. Бизге шаар тургундар кайрылышкан, сиздин эле кошунаңыздар кайрылышкан. Өзүнүн жанагы гестке барып келгенде дагы түз чалууга ушундай суроо менен келишти. Ошол тротуарды карап чыккыла деп тапшырма алган. Ошо Бишкек асфальт сервистин жетекчиси, анан сиздин райондун акимчилиги билет иштеп чыкканга аракет жасап атабыз. Жанагы маршруттук такси деп айтып атпайбызбы? Көйгөйлөр аябай чоң, бир жерге бир эле маршрут такси жүрөт деп. Ушул жерде маршруттук таксинин дагы баягы айдоочулары көп жерден пайда көрбөгөндүктөн кетип калуу, жумушун таштап эле мен башка жумушка орношоюн деген дагы көрүнүштөр бар экен да. Анткени наркы өспөйт, канча жылдан бери жол акысы өспөйт, ошол үчүн баягы пайда жок, жөн эле иштеп атабыз деген дагы немелер бар экен. Ошону айтсаңыз, айдоочуларга негизи анткени көп тургундар айтып жатышат, биздин деле телеканалга кайрылып, биз деле акыны көтөргөнгө биз деле макулбуз. Бирок ошону кандайча азыр маселе көтөрүлүп атабы ошол боюнча депчи, ошону айтып койсоңуз. Мына бир эле мисал келтирип берейин. Мисалы үчүн 2018 жылдын башында биздин жол каттамдарга 3100, 3200, кээ бир убактарда 3600 маршруттук бустар чыкчы. 3500ге чейин чыкчы. Бүгүнкү убакта 1800 чыгып атат. Анткени жумушун таштап кетишкен да. Анткени жумушун таштап кетти. Тетиктер кымбаттады, май кымбаттады. Анан кийин биздин да троллейбустар көбөйө баштады. Троллейбуска өтө баштады. Анын дагы чыны бар. Анткени бир троллейбустун каттамдын өзүнүн тиги линиясын дагы биз узарттык. Дагы мүмкүнчүлүк түздүк Кызыл Аскерге жакындаганга. Бизге дагы өтүңүздөрдө автобустар келет, жалаң эле маршрутка түшө бербегендей, автобуска түшкөнгө да кайра үйрөнүш керек болуп атат. Анткени
ошондой маселелер көп болуп атат. Анан кийин азыркы учурда мына бүгүн көтөрүлөт деген сөз жок. Анткени ал деген бир күндө бүтө турчу жумуш эмес. Ал бир айлап бүткөн жумуш. Анткени биринчиден биз жалгыз көтөрө албайбыз. Бул биздин Бишкек шаарынын депутаттары карап берет ал маселени. Андан сырткары дагы бир маселе бул кандайдыр бир акча көтөрүлүү маселени сөзсүз катары айырбай өткөзүш керек. Анализ регуляторного воздействия деп. Азыр ошол документтерди мына бүгүн эле дагы бир тегерек столго биздин кызматкерлер катышып келди. Ошону канчага көтөрсө болот, кандай көтөрсө болот деп ошол механизмди иштеп чыгып жатабыз. Бул эми жакында эмес, бул жылдын бир өзүнүн убагында көтөргөнгө аракет жасайбыз. Жанагы троллейбус жолдору барбаган жерде же жанагы алысыраак, борбордон алысыраак, жанагы Щербакова, Херсонский сыяктуу жерлер көп да. Көп, туура айтасыз. Ошол жакта азырынча ошондой эле абал болуп турат экен да. Азырынча болуп турат, бирок жанагы жаңы автобустар келгенде жаңы каттамдарды дагы улантабыз. Анан кийин жолдун өзүнүн абалына жараша дагы аракет жасап атабыз. Эми багы каттам бар деп эле багы талкаланган жолго дагы жаңы автобус жүргүзгөн бул дагы туура эмес. Бул анткени ар бир автобус сиздин акчаңызга, менин акчам алынып атат. Ар бир салык төлөгөн акчанын ар бир тыйынын сарптап туруп жөнөтүш керек болуп атат да. Ошон үчүн сарпталып туура жөнөткөнгө аракет кылып атабыз. Бирок биз буюрса ушул февралдын 11-inde тендер жарыялаганбыз, электрондук билеттер кирет. Ошондо электрондук билеттер келгенде, бул биздин шаар тургундары көбүнчөсү эле Москвага барып келиңиздер, Алматага барып келиңиздер. Бул багы бир эле жолу түшкөнгө билеттин баасы мынча болот. 3 жолу, 15 жолу, 20 жолу, 30 жолу түшсөңөр, акчасы аз болуп турат. Же бир күндүк, бир жумалык, өзүнүн мөөнөтү бар да. Ошон үчүн бир жолу сатып алганга бир 9-10 сомго кымбаттайт деп турабыз. Автобус менен троллейбустарга. А эгерде бир жума же бир айга сатып алсаңыздар жанагы электрондук билетти, анда 8 сомдон калат. Аны биз көтөрбөйбүз. Ошондо эле кадимкидей эле элестетип көрсөңөр, сиздер түшүп эле кетип каласыңар, валидаторго минтип эле чик тетирип эле көрсөтүп эле, ошондо биздин айдоочуларга абдан жеңилдик түзүп атпайбызбы? Биринчиден ал аксыбайт, акча санап. Экинчиден жол эрежесин сактайт. Үчүнчүдөн автобустардын интервалын сактайт. Абдан жакшы багытта түптөп жакшылап иштей турган жакшы жумуш болуп атат. Ошону долбоорду сөзсүз катары быйылкы жылы киргизебиз. Рахмат, бизде телефон чалып бар экен, кабыл алып коелу. Алло. Алло, саламатсызбы? Саламатсыз. Качан сөз болот экен, көңүлгө дейм. Дагы бир жолу угуп атабыз сизди. Сураңыз. Алло, саламатсыздар. Саламатсыздар, сураңыз. Алло. Айта бериңиз. Саламатсыздарбы? Берекет базарынын айласын качан тартипке келдиңиздер? Сатуучулар бүт банкротко учурап, четинен контейнерди таштап кеткен калды. Рахмат, сурооңузга. Аксакал, өзүңүздөр кичине байкап көрсөңүздөр, биз былтырдан бери баштап азыркы учурда күндө ар бир базардын айланасында ар бир акимчилик өзүнүн рейдтерин өткөзүп атат. Анан кийин дагы бир кооптуу маселе болуп атат. Жана кадимкидей эле багы биздин эле тамактанып аткан тамакты жерден сатып алып атышат. Биздин шаар тургундары биз өзүбүз дагы жаман көндүрүп атпайбызбы? Ошол жерден албай, кичине биз дагы ошол жолун кыскартсак жакшы болот эле. Азыркы учурда Берекеттин айланасында мына декабрда бир чоң чогулуш болду. Январдын башынан бери баштап эле күндө тазалап атышат. Анан кийин Берекеттин жетекчилиги менен жолуктук. Алар милдетин алышты. Жанагы жайма базарларынан иштеген ишкерлерге бир күн болобу, 3 күн болобу мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бергенге аракет кылабыз деп милдетин алышты. Жайма базарды кыскартканга аракетти аябай катуу жасап атабыз. Берекет базары, андан тышкары Орто Сай дагы чоң базарлар бар. Күндө тазаланат. Мына бүгүн дагы рейд өттү, кечүү да рейд өттү. Бул рейдтерди күнүмдүк өткөнгө аракет кылып атабыз. Аягына чейин тазаламайынча рейд бүтпөйт дегениңиз. Бүтпөйт. Анткени мындай болуп атат да, эми баягы базарды тазалайбыз деп бири-бирине чалуу болуп калып атпайбы? Анан кийин баягы мэр келип атат дегенде баардык тазаланып отуруп калып атат. Ошон үчүн жалаң эле мэрдин өзү барбасы үчүн ар бир акимге биздин мэр Азиз Элмбекович Сурахматов жакшы сунуш берди. Силер эч кимге айтпай эле күндө эле жасай бергиле деп. Анан ошол кишине көнүп келатабыз. Рахмат, бизде телефон чалып бар экен. Алло. Саламатсыз. Саламатсызбы?
бул мэриянын өкүлүнө сурай берейин деп келебиз. Бул Алтын Ордодо жашайбыз да. Ооба. Анан бир эле 222 маршруткабыз жүрөт. Эртең менен көрсөңүз кыргыз түшүргүн. Балдар сабакка бара албайт, бир деп туруңуз. Экинчи маселе жол маселеси. Канализация өткөндө Октябрьский райондун Марал аркылуу мен сурай берсем акимине. Мен баны өзүбүз кылабыз дегенде кылды, 2 көчөгө тартты, 2 көчө эмес, бир эле көчөгө тартты. Освещение эмне болот? Могу жыл массивчи мынчалык кургандан кийин, сынчалык уруксат бергенден кийин караш керек да элди. Биз налог төлөп атабыз, светке төлөп атабыз, бардыгына төлөп атабыз. Анан сиз постоянно жаркылдап жүрөсүз, сизге чоң рахмат. Ушундай немеңизди жазбаңыз, алдыки бир ай үчүн сүйлөп жүрөңүз. Аткарабыз, кылабыз дейсиздер. Бирок толку жок болуп коюш чоңуз. Мен, конечно, сенин чоң атаң менен тең чыгып керек. Маршрутка, мектеп, мына эчтеке жок, даже фап жок. Анан өзүбүзгө ылайыктуу бир ушул Алтын Ордо жаңы конусуна неме коюп берсеңер болобу силер? Как это, мындай айыл өкмөт дегендей, же квартальный комитет деген бир 3 ай отурат, эчтекени чечпейт, только справка бергенден бөлөк эчтеке билишпейт аларчы. Алар айлык алабы же эмне кылат, не знаю. Анан көйгөйдү кетиш керек да. Сиз жаркылдайсыз, такай жаркылдап жүрүңүз, үйүңүздү да ушундай болуңуз, баардык жерде ушундай болуңуз. Сизге чоң рахмат. Албекте да аябай жакшы дедиң эле. Апчы жанынан чыкпай, азыр рахматтын жанында жүрөсүз. Молодец. Ушундан калбаңыз, ушинтип иштеңиз. Но бирок элдин көйгөйүн чечиш керек, потому что мы налогоплательщики вам. Рахмат Аксакал. Рахмат. Түшүндүк сурооңузга. Мен жооп берейин. Мына ар кыле ишемби күнү биздин мэр Азия Эмилбекович Сурахматов Алтын Ордо, Каражыгач, Рухимурас ошол конуштар менен жолугуп келди, жашоочулар менен. Ошол эле сиз айткан маселе 222 маршрутту мен билем, анткени мен өзүмдүн эжем Алтын Ордодо жашайт. Ал деле мага чалып атып тажап кетти окшойт. Бирок 222 маршруттун кожоюндары менен биз жолуктук. Анан кийин акыркы бусту мурун деген 6да эле токтоп калчу экен. Азыр болсо сүйлөштүк. Акыркы бус 8ден саат 8де Ала Тоо аянтынан алып кетмей болду. Акыркы жүргүнчүлөрдү. Анткени киши жок деп чыкпай коюшту. Силер түшпөйсүңөр, Алтын Ордонун кишилери түшпөйт деп бизде дагы алар дагы өзүлөрү нааразы болду. Эми биз айттык, эми аларды силер иштесеңер элдер да чыгат деп түшүндүргөнгө аракет кылдык. Ошон үчүн 222 маршрутка кайра дагы бус кошкула деп биз макулдашуу кылып атабыз. Азыр алардын кожоюн менен буйруса чечкенге аракет кылып, анан кийин жана автобус келсе, ошол Анкара көчөсү оңолуп калбадыбы, Аксакал? Ошон үчүн автобус жүргөнгө шарт түзүп атабыз. Жол маселеси бир эле ортоңку жанагы көчөлөргө түштү. Өзүңүздөр билгендей, ада асфальт жок болчу. Жана экинчи көпүрө салып атканда буйруса ошону дагы жаап алдык. Анан кийин ичине жанагы канчанчы көчөгө чейин ортосун дагы салып бергиле деп бир топ тургундар кайрылды. Аны планга киргизгенге аракет кылабыз, бирок депутаттар кандай колдоп берет, көзүм жетпейт, аракет кылабыз сөзсүз катары. Анан жарыктандыруу маселени да билебиз. Азыр СИП кабель керек экен. Ошол СИП кабелди тартканга биздин Бишкек светинин кызматкерлери азыркы учурда жана чоң трассаны СИПке кошконго аракет жасап атат. Анан ФАПты айтып атасыз. ФАПка биздин мэр ошол ишембиде биздин вице-мэрге Асель Мудузбаевна Куланбаева тапшырма берди. Ошол жакын арада чечкенге аракет кылгыла деп, ушул жылы куруп бергиле деп тапшырма алды. Анан кийин жана сиз айтып аткандай өкмөт айыл өкмөтү сыяктуу болуп бир түйүн болуп калсабы деп биз деле ойлоп атабыз. Анткени силердин конуштар жаңы конуштар, чоң конуштар, тартиптүү конуштар. Анткени баягы пландаштырып жакшы салынган үйлөр, сиздер жакшы буйруса эми шашпай аябай жакшы конуш болот, жакшы микрорайон болот деп биз ишенип турабыз. Анан ошондуктан жанагы МТУга тиешелүү, азыр МТУга бир топ мүмкүнчүлүк түзгөнгө аракет кылып атат. Анткени мэр акыркы согулушта айтты планёркада, ар бир акимди жөнөкөй эле ар бири куй бербей, аларга кичине акча чечкенге аракет кылгыла деп айтты. Айтсаңыз, соц тармактарда биз көрүп атабыз, Бишкек шаарынын мэри жада калса ишемби күнү дагы барып тургундар менен жолугуп, бул райондо, анан тиги райондо деп күндө жолугуп, эметип ошол жерде кандай көйгөйлөр, чечилүү маселелер болуп атабы? Ошол сиз айткан планёркаларды ошо жолугуп келгенден кийин анан тапшырмай берип атат окшойт, өзү.
сөзүнүн чынын айтканда жакын сиз ошол киши менен биздин мэр менен чогуу жүрөсүз дегеним да, ошол үчүн сурап атам. жакында биздин Корея республикасы менен элчи менен жолукту биздин мэр. Анан ошол элчи, Кореянын элчиси жакында эле элчи болуптур Кыргызстанга. Анан кийин мэр менен учурашып атып айтты да, бул силердин мэр корейский болуп иштейт экен, абдан көп иштейт экен деп. Биз абдан ыраазы болуп калдык ошол элчиге. Ал да көрөт экен биздин жумушубузду. Аксакал, бул биздин мэр Азиз Эмгебекович Сурахматов чынында эле катуу темп алды. Такыр дем алыш жок эле иштеп атабыз. Жаңы жылда да эс алган жокпуз. 2-январда эле жумушка чыгып алганбыз. Анан кийин ар бир ишемби сайын ушул жаңы конуштардын баарын тең өзү текшерип, өзү угуп, анткени баягы ортодо дагы средний звено деп коет эмеспи. Ошол отчетторду жазып атканда, отчетторду караганда жакшы болуп көрүнүп атат. Кишилер менен да жолугуш керек да. Ошондуктан биздин мэр ар бир ишембиде жаңы конуштар менен баары менен тең жолугушуп атат. Баары менен тең жолугушуп, өзгөлөрдү угуп, анан кээ бир маселелерди анткени шаардын жана биздин кызматтардын жетекчилеринин баарын тең алып барып атпайбы. Кеминде бир 40 киши менен барып атат. Азыр мэр жолугушууларга ошондой эле тургузулуп, коомдук транспорт чечкиле, жарыктандыруу азыр эле чечкиле деп ош жерден эле тапшырма берилди. Чоң делегация менен эле барат турбайбы ошол жерге? 40тан ашык кызматкерлер менен барып атат. Вице-мэрлердин баары тең иштеп атат. Ишемби дем алыш күнү жок эле. Ошон үчүн көп маселени ош жерде эле чечип салып атат. Чечип салып, бирок бир суроо, чоң суроо, сизде аксакал туура айтып атасыз, акча каякта деп. Ошол акчанын мисалы кылып берейинби сизге? Мисалы үчүн, мына орто эсеп менен азыр деталдаштырбай эле мындай эле айтып көрөйүн. Мисалы үчүн, бир жылда Бишкек шаар 56 миллиард акча топтойт. 56 бул абдан чоң акча. Бирок анын баарын тең республикалык бюджетине өтүп атат аксакал. 50-сүнүн баары тең. Шаарга 6 миллиард калып атат. 6 миллиардты кантип бөлүшөбүз дагы айтып берейин. Ошонун ичинен 4төн ашык миллиард бул шаардын мектептерине бөлүнүп атат. Бул мугалимдердин акча айлыгы, мектептердин ремонту. Ошол 4 миллиардтан ашыгы баары тең биздин билим берүү тармагына кетип атат. 1 миллиардтан айланасы биздин ооруканаларга кетип атат. Оорукана, поликлиникаларга. Анан жана аларды жаңы курган жокпуз, бирок алардын да ремонту керек. Анан кийин алардын да жабдыгы керек. Жабдыктарды сатып алганды да мэрия сатып берип атат. Анан кийин жанагы жаш мугалимдин депозити бар. Жана биздин адистер мектепке иштебей атпайбы? Ошолорго депозит кылып, аларды депозиттин программасын ачканбыз, ага дагы акча каржыланат атат. Анан кийин элестетип көрсөңүздөр, жол куруш керек. 2008-жылы акыркы жолу автобус алыныптыр. 10 жылдан бери бир да жолу автобус алынган жок аксакал. Анткени акчанын каражаты жок болуп атат. Анткени баарын тең биз болсо республикага өткөзүп салып атабыз. Ошон үчүн азыр жаңы кодекс боюнча бир топ салыктар азыр жергиликтүү бюджетке өтүп атат. Андан сырткары сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрдын ичинде жанагы биздин муниципалдык мүлктүн ижарага алган биздин жарандар азыр акчалардын баарын тең кайрадан инвентаризация кылып, ревизия кылып, жетекчилерин алмаштыргандан бери 2 айдын ичинде 1 миллиард сомго жакын акча топтолуп калып атпайбы? Демек, бизде мүмкүнчүлүк бар экен, ошол мүмкүнчүлүктөрдү кеңейткенге аракетти биринчиден жасагыла деп биздин мэр Азиз Эмгебекович Сурахматов ошол багытты көрсөтүп, бизге биздин жанагы акча чогулткан биздин мекемелерге өзүнчө тапшырма берип, ошон үчүн биздин шаардык салык кызматы түзүлгөн да. Гүлайдиновна, сизге чоң рахмат. 1 саат билинбей эле өтүп кетти. Жанагы көрсөтүүнүн башында сиз айтпадыңызбы, биздин футбол боюнча улуттук курама команданы биздин көрөрмандар Ала Тоо аянтында тоскондо, андан кийин тазалыкка көп деле иш келген жок. Анткени биз өзүбүз деле байкадык, маданиятыбыз бир аз өсүп бараптыр депчи. Анан экинчиден, өткөн жумада бизде мэриянын аппарат башчысы болгон Балбак Төлөбаев мырза. Ал дагы бир айткан сөзү бар да, ушундай дагы көптөгөн суроолор келди. Анда дагы айткан, сабыр кылып тургула, биз жаңы эле келдик, 3-4 ай эле болду, ушул жаңы команда менен сабыр кылып туруңуздар, анан биз иштеп атабыз депчи. Ошол үчүн сиздерге рахмат, биздин телеканалдын атынан мэрияга.
мен дагы телекөрүүчүлөргө кайрылып кетет элем. Сабыр кылып туралы. Аппарат башчысы айткандай, буюрса жаңы команда жаңы көрсөткүчтөрдү багындырат деген тилектебиз. Менде толтура суроолор бар эле. Жарымысы калып калды, ошону сизге жолдоюн. Анан өзүңүз чалып бири-бирден чечип коесуз деген сөзсүз алып кетейик үмүт ба. бар. Ушул мен да кайрылат элем шаар тургундарына, биздин көрүүчүлөргө. Сиздердин ар бир сурооңуздар, мисалы үчүн мен мынтип жазып кетип, эртемден жумушка чуркап барып, муну жакшынакай кагазга жазып, анан тиешелүү мекемелерге жиберип туруп, мэрден тапшырмасы деп туруп жиберип, аткарганга баардык аракетти көрүп атабыз. Чынында эле кичине эле бизди күтүп, бизге да көмөк жасап, биздин сүйүктүү шаарыбызга баарыбыз тең чогулап, ушундай жакшы маанай түзүп, жакшы демилге түзүп алып туруп иштесек, өзгөрүлөбүз. Рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биздин телепроект бейшемби күнү саат 6-да чыгат. Орус тилидеги варианты менен. Анда биз Ленин районунун акими менен жолугабыз. Ага чейин сак саламатта туруңуздар.